Жизнь нам преподносит много уроков. Кастинг башталганда эле билинди. Благодаря этому сериалу у нас была потрясающая возможность Таң алдында проектini biz июльдүн 15-inde башталдык. Бул чоң проектке мен биринчи жолу катышып аткан убагым. Seriallar uzun olsun dedi. 15 minut, 10 minutga uzun gana kılgan hareketten. Кино тартып баштаганда эч нерсени билбегендей келесиң. Жизнь нам преподносит много уроков. И вот пандемия – это время неопределенности. Это реальность, и мы хотели покрыть реальность. саламатсыздарбы, сиздер каяка? Жаткырал деп эле. Бизде орун жок. Анда шаарга алып барсакчы. Ал жакта деле ошондой. Элибиз дагы оорубай. Аманчылыкта болсун. Жакшы ниет менен баштап, жакшы ниет менен бүтүрөлү. Ура! Сериалды тартыштын эң кыйыны ушул кастинг башталганда эле билинди. Сокулукка барып үйлөрдү тандай баштаганда биринчи бир үйгө кирсек аякта 2 киши ооратыптыр, андан кийинки үйгө кирсек аякта дагы бир киши ооратыптыр. Төшөккө жаткан кишилер бар экен, ошондуктан өзүбүз каалагандай үйлөргө кирип тартылган жокпуз. Анан ошо Бишкектеги жанагы ижарага берилген үйлөрдө, квартираларда тартылды. Давайте на исходную. Негизи сериал тартайлы деп бизге идеяны биздин сценаристибиз Азимхан Рахатов көтөрүп чыккан. Жөн эле сериал болчу, ал жакта мындай классикалык структурасы менен. Сцена 7/11, кадр 2/4. Начали. Негизинен бул сериалда көп жагынан абдан уникалдуу башкача жол менен тарттык да. Эмне дегенде жөнөкөй сериал тартканда баардык эле продакшн компаниялар эфирге чыгаардан алдын 5-6 ай алдын тартып алышат. Мындай проектти ушундай учурда жасаган бул чоң эрдик болду. Бири. Азамат. YouTube'дагы эң жакшы моменти эмне кандай? Киргизген видеонун фидбектерин көрсөң болот, отзывдарды көрсөң болот, анан жакшы иш кылып, жаман иш кылгандарыңы, кайсы жерде ката болгондорун көрсөң болот. Туруп айтасың. Да, вот так. И апасын тосуп. Мен Сингапурдун улуттук университетине өттүрүм келсиз? Биринчи сериядан баштап эле аябай жакшы просмотрлар алдык. Азырынча 700 миңдей просмотр бар примерно. Элестеткиле мен силерге бир бочка энергетик бердим, болбосо аябай көтөнгө катуу тептим. Ойгонуп тартылгыла. Я надеюсь, что люди будут пересматривать это сериал вновь и вновь, потому что этот сериал настоящий, искренний, хорошая операторская, режиссерская работа, хорошая актерская работа и много очень важных и нужных ценностей, которые команда доносит до страны. Давайте дагы жол репетиция. Ребята, күндү жайы, күн үчүн старт. Ринат келип токтоду. Силерге айтканчы 55. Таң алдында сериалында мени кубандырган нерсе бул баягы эл суранып аткан нерсени ошол кинонун ичине салып бере алдык деп ойлойм да. Баягы жазган комментарийде мындай болсо, тиндей болсо деп алар жазышат. Анан ошону кайра көрүп алып, кубанып, ыраазы болуп.
Толкун Дайырбеков биздин аткаруучу продюсерибиз менен сүйлөшкөндөн кийин, команданын тастоосун өткөндөн кийин, ошол эң биринчи режиссурага караштырган варианттарыбыз бул Айбек байке болду. Айбек Дайырбеков. Толкун тажрыйбасы абдан кенен, көп проекттерди алар ишке ашырышты, абдан ийгиликтүү проекттерди ишке ашырышкан. Июль, август, сентябрь айында өткөрүп аткан күндөрүбүз бул Кыргызстан үчүн менин оюмча, биздин оюбузча ошол эң караңгы түндөрдүн бири да. Түн канчалык караңгы болбосун, түн өткөндөн кийин күн чыгып таң атат деген мааниде ушул келечегибиз керем болсун деген үмүт менен ушул кинонун атын таң алдында деп койдук. Азыркы күндө азыркы учурларды чалдырып кетиш керек, ошондой эле жакында шайлоолор болот экен, шайлоодун алдындагы ошол идеяларды берип кетсек сонун болот эле деген өзүбүзгө ошондой бир критерийлер койгон болчук да. Сцена 8/9, кадр 1/6. Таң алдында проектини биз июлдун 15-inde баштадык. Жөнөкөй эле көрөрмандар, көрүүчүлөр болсо деле бул скоростка оюмча баа бериш керек. Эмне дегенде бул 1 айда биз сериалды чыгарып таштадык да. 1 айда сериалды чыгарып туруп, сериалдар чыккан учурда деле биз съемкалар кылып аткан болчук. Съемка кетип аткан учурда параллель монтаж болот. Монтаж болуп аткан учурда бул жакта пост болот. Бул ар бир сеанстын параллельно болот да. Мындай нерсе оюмча биздин Кыргызстандын продакшн историяларында мындай кылынган эмес да. Кылса деле бул сапатта кылыш абдан кыйын болмок. Сен билим алышкан катышып болуш керек. Билетти кайтарып койсок болот. Тарткандан кийин көрөрмандын ойлору дароо келет экен да. Ошол көрөрмандардын ойлорун дароо түшүнүп, эмне тартып атканыңды билет экенсиң, эмне үчүн тартып атканыңды унутпайт экенсиң. Цель была проекта такая, чтобы нашу реальность показать. Огромное количество новых лиц, волонтеров, людей, наших граждан, которые приехали за границы, бросили свою карьеру, свою перспективу ради своей родины. Это настоящие герои. Сингапурский национальный университет в списке универов занимает 11 место. Кинодогу эң чоң ролум, анан эң чоң проектим ушул таң алдында проекти болду. Ушул тасмада тартып атып, тартуучу топ өзү ыйлаган эпизоддор, сценалар көп болду. Баш аягы бир 10 күндүн ичинде 2 серияны монтажын бүтүрүп берип аттым. Ушул сериалда, например, айта алам да, ушуну жакшы жаздым депчи. Кинонун сферасы уже акырындан өйлөп өсүп келатат. Милиция бар эле, саткындар эмес. Элдин арасында деле мындай вагонду сыйлаган элдер бар. Таң алдында сериясын көрүп, көптөгөн адамдар ошо YouTube каналына жазып атышат комментарийларга. Биздин оюбуз өзгөрдү, мен мону шайлайын деген, бирок мен аны шайлабай калдым. Сотрудник боксом не бывает. Я коркуткан ушул. Я. Мен бул жерде болмойм. Ошо продюсер жактан жок деген бир 2 тасмада тажрыйбам бар болчу да. Ошого карабастан бул түрдөгү контентке, бул түрдүү сериалга тажрыйбам жетпеген эмес. Жакшы команда менен иштешкен үчүн ошо баарыбыз биздин тажрыйба жетпей калган жактарыбызды толуктап. Сериалдан алган опыттар эми бул эл алдында кандай алып жүрүүнү үйрөнсөк болот. Командный целостность по-любому ошондо дагы үйрөнөбүз. Бири-бирибиздин опытты по-любому алышабыз да. Facebook'a кирсең деле, кайсы жака Instagram'da болобу, бардык жерде добушуңарды саткыла, сатпагыла, буга бериш керек, бул жаман, бул жакшы айтып ушул сыяктуу ойлорду көп айтышат.
артқа жол жоқ. Же алдағы мыйзамдарды өткөрөсүң. Же өзүң билесиң эмне болор. Биздин телеканалдын баардыгына контент керек. Ошол контентти ушул сериалдар, ушул чыгармачыл жамаат тарткан сериалдар менен толугуна ишенем. Максаттын мамасы менен атасы ооруп жана өтүп кетип аткан учурларды аткарган мага мен үчүн аябай мындай психологический уровне аябай мындай оор болду да. Калгандары эми в принципе эми задача коюлду. Айбек байке бизде режиссер айтты кандай кылыш керек деп, ошого карата биз иштей бердик. Бирок эң оору ошо эмоционально ата-энесинин ооруганы болду да. Сиз менен сүйлөшүп отурганды, сиз менен жолу бир жака барганды сагындым, ата. Кечириңизчи мени. Ата, баары жакшыбы? Ата, ата. Образ Дамира и его темную сторону я передала через темные оттенки костюмов, а Максат же всегда был в светлых тонах. Это как борьба добра и зла. Сериал мага абдан жакты. Бул чоң проектке мен биринчи жолу катышып аткан убагым. И мындай ролду дагы биринчи жолу ойноп аткан убагым. Благодаря этому сериалу у нас была потрясающая возможность показать социальные проблемы общества во время пандемии. Барын эсептесек 98% позитивный комментарий жана лайктар алабыз. Бул Кыргызстандагы балким эң жакшы бир натыйжалардын бириси деп ойлойм. Собралась очень профессиональная команда. Жети-сегиз тартатын учурда биздин 3-4 серия чыгып аткан убакыт эле да. Ошол убакта эле бизге биздин комментарийлерибиз, ошол фидбек от зрителей мотивация берип турду да. Как минимум продюсерская задача жагынан, охват жагынан мен өзүм койгон ниетим абдан ишке ашты деп ойлойм. Кудай буйрса результат өзү ошол эле биздин охват деле өзүнүн результатын өзү айтып турат да. Өкмөттөн акча албастан жеке продюсерлер өзлөрү каржылап, анан тартуулар менен дароо телеканалга, анан интернетке чыгып атты да. Бул жерде мен да жаңы сөз үйрөнүп алдым. Ушу продюсерлерден фидбек деген жакшы экен. Себеп дегенде тарткандан кийин көрөрмандын ойлору дароо келет экен да. Агитацион жолдорго көз карандысыз тартылганыбызга мүмкүнчүлүк болуп бергенине абдан сүйүнүп атабыз да. Ошол жагы биз бираз кыйынчылык деле жаратты, бирок ошол эле нерсе бизди сериалды жаратууда, сериалды элге толугу менен жеткизип берүүдө сонун мүмкүнчүлүк жаратып берди деп эсептейбиз. Эме көрөр эле, бир моментте жаза берсин. Нажеле Бир күндө 10га жакын адамды гримдеп жаттым. 10га жакын актерлор болуп, ошолорду күнүнө гримдеп жаттым. Каармандарына жакшы жаманын сөздөр эмес, кылган иштери, кылган эмгектери гана тастыктай алат да, сен жамансың же сен жакшысың деп. Так, приготовились, ойгонобуз, уктамай жок. Бабур Латиханович Төлбаевка, Нурлан Мирзаматовка чоң ыраазычылыгымды билдирет элем. Булар мындайча айтканда башаты болуп берди. Ушул сериалды тартса болот, момча каражат сарптаса болот, ушундай кылып кайра элге сонун бир контент тартууласа болот деп
көрсөтө алдык. Есть продолжение идейно, есть продолжение. Фильм называется «Таң алдында», но когда приходит рассвет, уже начинается новая жизнь, продолжается новая жизнь, поэтому я бы хотел бы видеть, чтобы был второй сезон. И далее, и больше. Экинчи сезон боюнча ошондой эле социальный проект болобу же коммерческийраак болобу деген азыр суроо жаралып атат. Балким бир өнөктөштөрүн бирге тартабызбы деген ойда болуп атат. Эмнеге дегенде бул жакта чоң салымдар киргизилди биринчи сезонго. Биринчи сезон бул толугу менен мындай айтканда социальный проект болду да. Акча табуу деген максат коюлган эмес. Бирок экинчи сезондо өзүн өзүн актап туруп, бир аз биздин каржылоорубуз жабыш үчүн балким бир аз коммерческий кылып туруп экинчи сезондо тартайлы деген буюрса ойлорубуз бар. Бул группа эң сонун болду десем болот. Бардыгы өз ишин мыкты аткарган профессионалдар менен иштештим. И это одно удовольствие было с ними работать вместе. Ар бир адам бул политикага кийлигишпей эле ар бирибиз өзүбүздүн үй бүлөбүздү бактылуу кылсак, көп окусак, кылган кесибибизди майына чыгара аткарсак, ошондо келечегибиз жакшы болот го дейм да. Сыноо жеңилбес элим менин бир өзүң арналат өмүр демин. Күн түндөй сырдуу бүтпөс кызык заманың ай, бир өзүң арналат өмүр дедим. Кою түн каптайт жердин жүзүн таң алдында, күн жылмай атандан соң ар бир өлкөгө болуп багыт нур, өзүңдү жарык кыл. Unutmay өткөндү эсте, тарых бетинде арбак жакшылыкты жандай болорсуң, өчпөс шамдай. Түбөлүктү өлкө куруп аруу